чоң проблема болуп аткан. Мына Алмазбек Атамбаевди азыр айыптап атасыңар, саясий көп мындай бир дайындоолор жасаган деп. Шопурларын, жан сакчыларын, өзүнүн жакын адамдарын чоң кызматтарга дайындаганын билебиз. Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары, эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Мен ушулардын баарын кезинде кыйкырып айттым деп атам мен. Батукаев боюнча да, башкасы боюнча да. Эми караңыз, мен айтып атканым, абийирсиздик болуп калат деп атканым. Жогорку кеңеш дегенде тийип кетип атса, мен кечирим сурайм. Акаевдин мезгилинде дагы кээ бир депутаттарга мына ушундай жала жабылып, сиздин атаңыз менен чогуу бир 10 жыл депутат болгонбуз. Жала жабылып, ошолорду башкы прокуратура алып кетебиз деп атканда, бул киши журналисттер, биз жогорку кеңеш агын актай, карасын карадай кылып токтотуп коет. Мен айтып атканым, силердин жогорку кеңештин депутаттарыңардын арасынан канчаларын алып кетти, дың дебей отурдуңар деп атам. Күчүңөр жетпей калды деп атам. Жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын актай алган жок деп атам. Себеп эмнеге? Мен конкреттүү түрдө бул же ал партия деп айтып аткан жок, мен жогорку кеңеш деп айтам. Жогорку кеңеш Калигула Нерон айткандай, государство это я дегенде жогорку кеңеш бир киши эмес да. Ал жерде 120 депутат бар. Биз тактап койдук да. Тактаганда баары бир алсыздык көрсөткөн учурду айтыш керек. Мыйзам жол бербей атат. Кейлери качып кетти. Кейлери башка. Аны менен да келишим түзүлгөн. Сен кач, чек-арадан өткөндөн кийин мен сага жарыя салам. Азыр ар бир сөздө спикерибиз Дастан Артисбекович баш болуп, айрым фракция лидерлери ушул жерге чыгып сүйлөгөнүңөрдө Атамбаев саясий куугунтуктарга жол берген, саясий репрессия кылган деп айтып өттүк баарыбыз. Муну ушул жогорку кеңеште, парламентте бакыйган депутаттар баарыңар айттыңар, саясий репрессия кылган убагында деп. Эгерде саясий репрессия кылса, ошол убактагы башкы оппозиционер Өмүрбек Текебаевди азыр бошотуш керек да. Мен айтып атканым, бүгүнкү Атамбаевди күнөөлөп аткандар өздөрү тазабы? Бүгүн анын дарегине ылай ыргытып аткандардын колдору тазабы? Кече ошо кишинин пешине намаз окуп жүрүшпөдү беле? Кече ошо кишиден үлгүлүү болдук, ак жолтой болдуңуз, чачылганды жыйнадыңыз, үзүлгөндү уладыңыз деп кыйкырып аткандар бүгүн абийирсиздик болуп калып атпайбы деп атам.